Allah Kur'an'da aytkan "Waqfid lahuma janahaz-zulli minar-rahma." Ata-enеңерди жүрөгүңөрдөн жакшы көрүп, мээримдүүлүк, кичипээлди канатыңарды жайып тургула жандарында. Кызматыңарды дайыма аябай тургула. "Ва кур раббирхамхума кама раббаяни сагира." Жана ата-энеңерге ушул сөздү айтып дуа кылгыла. "О Аллахым, мен кичинекей кезимде ата-энем мага канчалык мээримдүү болгон болсо, сен дагы аларга ошондой мээримдүү бол" деп менден сурагыла деген. Ата-эненин дуасы бар Кур'анда. Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Ата-энеге дуа кылгыла деген. Ошон үчүн ата-энени капа кылбаш керек. Тарынтпаш керек. Ата-энеге жинденбеш керек. Ачууланбаш керек. Ата-энеге текебирчилик кылбаш керек. Ата-эненин айткандан наразы болбош керек. Себеби ата-эне дүйнөдө жалгыз ушул адамдар сизден эчтеке каалабай сизди жакшы көрөт да. Биздин аялыбыз барго, интереси бар да, ошон үчүн бизди жакшы көрөт. Эмне үчүн? Биз продукт алып келебиз, карайбыз, акча беребиз ошон үчүн да. Ата-энебиз без интерес жакшы көрөт да. Просто сиз бар болгонуңуз үчүн сизди жакшы көрөт. Акча алып келбесеңиз да жакшы көрөт. Ата-эне өзүнүн эң кичине баласы барго, кенже. Эң зыянкеш. Расход ошого көп кетет. Иштебейт, ноль. Бир тыйын пайдасы жок. Ошону эң жакшы көрөт ата-энечи. Себеби бул ата-эне, буларда интерес болбойт. Досто интерес болот, аялда болот, балада болот, кошунада болот, любойда интерес бар да. Биз бирөө менен доспузбу? Интерес бар. Эмне үчүн менен достошпойсуз, аны менен достошосуз? Ал чоң да, албай да. Интерес бар. А бирок ата-энеде интерес жок да. Баласы кыйшык болсо да ошону жакшы көрө берет. Капкара болсо да жакшы көрө берет. Себеби бул ата-эне. Эч качан кыйып кетпейт балдарынчы. Ушуну картайганда билип алып туруп, ата-энем ушундай экен, аттиң билбеп турмун дебеш керек да. Ошону жаш кезинде эле билиши керек. Ата-эне ким экенин, орду кандай экенинчи. Экинчиси, ата-энебизге кез-кези менен мойнубузга алып, тилибиз менен айтып турушубуз керек. Мен сиздерди жүрөгүмдөн жакшы көрөмүн, Аллахка чексиз ыраазымын сиздерди ата-эненин уулу кылганына деп, ата-энеге тирүү кезинде айтып турушубуз керек. Өлгөндө мүрзөсүнө барып алып туруп, ата сени жакшы көрөм, апа сени жакшы көрөм деген сөздөр бардыгы бул жөн эле бул кино да булчу. Ким, кайсыл мусулман тирүү кезинде атасына же апасына барып айта алды? Мен ыраазымын Аллахка сиздин уулуңуз болгонума деп айтты. Элестетиңиз, балаңыз келип ушинтип айтса, башыңыз асманга жетет да. Жылаңбаш болсоңуз дагы, эски кийимдерде болсоңуз дагы, балаңыз айтса, ата, сиздин балаңыз болгонума сыймыктанамын, сиздей атам болгонуна сыймыктанамын, дүйнөдөн омерадинсиз деп айтса, жүрөгүндө бар, бирок ошону чыгара албайбыз да, биз айтпайбыз. Ата-энебизди өлгөндөн кийин сый, бул ата-энебиздин сыйы эмес бул өзүбүздүн сыйыбыз, эл сөз кылбасын деп. Ата-энебизге союлган жылкы эмес бул. Бул өзүбүздүн намысыбызды коргош үчүн, эл сөз кылбасын деп. Ата-эненин сыйы тирүү кезинде жанында отуруп, бир пияла чай ичип туруп, маанайын көтөрүп коюу, мына ушул ата-энени сыйлагандык болот. Канча урушса, канча жамандык кылса, чын дилинен жамандык кылбайт. Ата-эне каалаганчалык жакшылыкты дүйнөдө эч ким каалай албайт. Эч ким каалай албайт. Өзгөчө апа. Ата-эне биз үчүн жанын дагы берет. Биз үчүн эгер доктурлар айтса, же сиз өлөсүз, же балаңыз өлөт десе, бир дагы апа айтпайт, мен калайын депчи, мен балам калсын дейт. Мындай жүрөктү Аллах апага эле берген да. Ата өзү ичпейт, жебейт, эски кийимдер менен жылдап жүрөт, бирок сизге жаңы кийим алып берет. Мындай дос каяктан табасыз? Биз өзүбүз жакшы дос издеп жүрөбүз, бирок эң жакшы дос ата го. Эң жакшы тууган ата го. Болгону биз, ислам бизге эмне дейт? Кадырлай билгиле. Ата-энеңерди кадырлай билгиле. Ата-энеңердин урушкандыгы силер үчүн дары. Ал жакшы көргөнүнөн айтып жатат. Ата-эне барго, баласын намаз окубаса дагы, арак ичсе дагы, уурлук кылса дагы, дүйнөдөгү эң начар адам болсо дагы, баласын не дейт? Баласын жактайт, жакшы көрөт. Хаджаж бин Юсуф деген падыша 120 000 адамды муздаган да, өлтүргөн. 120 000 адамды. Өлөр кезинде апасы айткан экен, ай балам, сен акыретте акыбалың кандай болор экен, шунча адамды жанын кыйдың дегенде, жанагы адам айтат экен, апа, эгер кыямат күнү Аллах Таала менин каяка барарымды сага табыштап койсо, айт балаң каяка барсын десе, сен не кылар элең десе, албетте балам сени эми аяп тозокко түшпөсүн, бейишке түшсүн дейт элем да десе, апа анда сиз ойлонбоңуз, Аллах Таала сизден 99 эсе көбүрөөк мээримдүү деген экен да. Апа гана жактайт бизди. Жок, балам, мен балам андай кылбайт. Мен балам күнөөлүү эмес, мен балам таза.
Баласын жактап, түнү күнү дуа кылып жүрө турган бул ата эне эле. Ошон үчүн биз аларды дагы ошондой сыйлашыбыз керек. Эч качан ата энеден капа кылып койгон болсок эгер бир себептер менен кечирим сураган бул даража болот. Ата энеден кечирим сурап, мен бир сурап коем, эми кабыл кылса кабыл кылат. Текебирчиликти ата энеге кылбашыбыз керек да. Алардын сөзүнү жүрөккө түйүп албашыбыз керек. Капа кылган мени урушкан ата энем. Урушат да. Акысы бар да. Демек, дин бизге муашарат үйрөткөн. Муашарат дегени ата эне ким? Ата эне биздин бейишибиздин эки дарбазасын эки канаты. Ата эне. Намаз окуйбу, окубайбы ал бизге тиешеси жок. Ата намаз окубайсызбы, апа намаз окубайсызбы деп айтканга да акыбыз жок. Себеби кичине уялып калат да анда. Биз айтпашыбыз керек андай. Ата энеге акыл айткан болбойт. Бул эле диндеги ата эненин орду. Башыбыздагы тажынын ордунда туруш керек да ата эне. Дайыма жинибиз келгенде дагы, аялыбызды жамандаса дагы. Кээ бир адамдар үйлөнгөндөн кийин апасы кичине алыстап калат да, апасын кичине алыстатып коет, аялын жакындатып коет да. Анан эмне болот? Апасы аялын жамандаса, апа кызмат кылып атпайбы, эми уруша бересиз да ушундай деп болушат. Аялын себебиден ата энесин капа кылбаш керек, ата эненин себебиден аялга зулум кылбаш керек. Ата энеден кийинки орунда биз сыйлай турган адам бул биздин жубайыбыз, аялыбыз. Аллах аялды аманат кылып берген, аялды неамат кылып берген. Аял аманат, неамат. Аманат дегени буну капа кылганга, сындырганга, арыктатканга болбойт. Аманат бул. Аллах ушундай толугунан кабыл алат. Неамат Алланын сыйлыгы бул. Кийимиңиз таза, курсагыңыз ток, балдарыңыз таптаза, малдарыңыз да каралган, үйүңүз да таптаза, бул неамат бул. Сиз канча эконом болду, бир ашпозчу, бир малчы, бир бала карай турган, бир кароолчу албадыңыз да. Ушул бардыгын аял кылып жатат. Неамат деген ушул да, сыйлык, Аллах берген сыйлык. Ошого аялды неамат деп билиш керек, Алланын белеги. Экинчиси Алланын аманаты. Ренжиткенге, капа кылганга болбойт. Аял күйөө, бул ушундай мамиле, алам ушуну менен баштаган. Адам ата, атасы жок, апасы жок, аялы менен, Хава энебиз менен башталган, ушуну менен түгөйт. Ар бир адам кыяматта бейиште атасы менен да жашабайт, апасы менен да жашабайт, жубайы менен жашайт. Аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле эң ыйык мамиле. Ошондуктан ата эненин себебинен аялды капа кылып, мындай ренжитип, зулумдук кылбаш керек. Апабыз айтканда да угуп кое бериңиз, аялыңыз айтканда да угуп кое бериңиз. Бирге жашаганда көбүнчө ушундай болот. Үйгө кирсеңиз биринчи апаңыз баштайт. Аялың мындай дегенде аял апаңызга кошулуп кеттиңиз, туура айтасыз. Начар тамак да кыла албайт, кечке уктайт, сиз айткандай өзү начар аябай. Мен айттым эле ушуну алып бербегиле деп апаңызга кошуласыз. Үйгө киргенде аялыңыз апаңыз жамандаса, аялыңызга кошуласыз. Туп-тура сен ушундай кайнене болбо жарайбы? Сен ушундай кайнене бол. Сен туп-тура айтасың. Андай кылбаш керек эле да. Кылганды рахмат деп отура бериш керек эле. Ошондо үйдөгү саясат жакшы жүрөт. Апаңызга кошулбасаңыз, апаңыз капа, аялыңызга кошулбасаңыз, аялыңыз капа. Ошентип үйдө саясат жүргүзөсүз да. Сиз бул айта албайсыз да апаңызга, айтпа деп. Аялыңызга да уруша албайсыз. Ошондуктан аялдарыбызды апабыздын себебиден, себеби экөө тең аял да, не болсо дагы аял. Аял киши болсо баласыны экөө талашат. Апа менен аял. Мен төрөп багып чоңойтуп койдум эле, бул кожоюн чыгып алыптыр деп не кылат? Апа кызганат. Анан кызгангандыгынан сизге жаман көрсөткүсү келет. Сиз билиңиз буну. Апаңыздын сөзүндө угуңуз жок дебеңиз, аялыңыздын сөзүндө угуңуз жок дебеңиз. Чыныгы эркек ошондой кылат. Бунун себебинен буга зулум кылбайт, бунун себебинен буга зулум кылбайт. Аялына жакшы, жылуу, сылык мамиле кылган чыныгы эркек деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Чыныгы эркек аялына сылык жана жакшы мамиле кылган. Кимди аялы айтса, жакшы киши десе күйөөсүн, ошол жакшы киши болот. Кимдин аялы, атасы, апасы, досу эмес, аялы айтса, мен күйөөм жакшы киши десе, чында эле ошол Алланын астында да жакшы киши болот. Себеби аял киши күйөөсүнү бул жакшы адам,
берешен адам, бул илимдүү адам деп мойнуна алуусу кыйын да. Алган болсо, демек бул чындап эле жакшы адам экен. Себеби аялдар күйөөлөрүн анча мойундай бербейт да. Кемчиликтери билет да. Айыптарды билет. Ошондуктан туугандар, аялдарыбызга жакшы мамиле жасашыбыз керек. Зулумду кылбашыбыз керек. Кээде тамак даяр болбой калса эчтеке эмес. Ушунча даярдап берди го, ушунча жылдан бери. Аялдардай болбошубуз керек да. Аялдар кандай сыфаты? Сиз менен 20 жыл жашайт, 20 жыл багас, кийим, тамак бүт камсыздайсыз. Бир жолу айтканын кылбасаңыз, эмне дейт? Сенден эмне жакшылык көрдүм? 20 жыл көргөн жакшылыкты нолго чыгарып коет. Биз андай болбойлу да. Бир жол тамак даяр болбосо, дайыма өзү ушундай сеники, тамагың даяр болбойт. Азырга чейин 20 жылчы. Күндө 2 мал тамак даяр болот эле го. Аларды каяка кетирдиңиз сиз? Ушунчалык шүкүрсүзбүзбү? Мүмкүн бир күн ооруп калып тамак даяр болбой калгандыр, кийим жуулбай калгандыр, же балдар ыйлап калгандыр. Бир себеп. Бул нерсеге биз дароо эле реакция берип, ачууланып мамиле кылбашыбыз керек. Эчтеке эмес, тамак болбосо, мен тамак кылайын, же сырттан алып келип берейин, мен карайын балдарды дедикпи? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз айтат, үйгө келгенде кийиминин айрылып калган жерин өзү тикчиле дейт. Biz ошондой кылдыкпы? Жок. Аллах сактасын, тигилбей калса. Ошондуктан тилибизди сакташыбыз керек. Себеби бул тилден ок чыгат, ок. Ал ок жүрөккө тийгенде найзадан дагы закасы күчтүүрөөк болот. Тилдеги бар го. Ошон үчүн аялдыкы аял сүйлөй берсин, ага ренжибеңиз. Аял кишинин сөзү бул ок эмес бул. Себеби аял киши эркектей жүрөктөн сүйлөбөйт, эркектей мээден сүйлөбөйт. Аял киши жинденгенден сүйлөйт. Жинденди, сүйлөп коет. Болду. Бул сөздөрдү чын жүрөктөн айтып атасыңбы десе жок дейт. Ойлонуп сүйлөп атасыңбы? Жок. Жинденгенден айтып коет. Сенден эмне жакшылык көрдүм, өзү сага тиейин деген оюмда жок эле өзү деген сөздөрдү аял киши айткан болсо кимдир бирөөдүкү, анда туура. Хадисте айтылгандай болуптур. Айткан эмес болсо эми айтат. Ошого даяр болуңуздар. Аялдар сөзсүз бул сөздү айтат. Бирок ошого ишенбеңиздер да. Сиздин апаңыз начар, жаман, ажылдаган, жаман кемпир дейт. Бирок бул чын жүрөктөн айтпайт. Сиз уга бериңиз. Сөзүн бурбаңыз. Атаңыз да жаман адам. Кечке үйдө отурат, иштебейт. Бир туугандарыңыз дагы начар. Уга бериңиз. Бунун баары калпта болгону жинденгенде сүйлөйт да адам. Ошого аял киши менен тынч жашайын десе, бир жумада бир, кеде бир айда бир, кээ бир аялдар 6 айда, кээ бир аялдар 1 жылда бир жолу жана мусур чакасы төгүп толуп калганда төгөт ошону сиздин үстүңүзгөчү. Төккөндө чыдап туруңуз. Чыдап угуп туруңуз. Шылдыңдабаңыз, сөз кайтарбаңыз, угуп туруңуз. Бирок укканда сиз башка нерсени ойлоп туруңуз да. Мешитке барыш керек эле, машинени жасаш керек эле. Эртең балыкка барыш керек эле, каяка барсак экен. Сиз башка эле нерсени ойлой бериңиз, бул сүйлөй берсин. 10 мүнөттө түгөп калат өзү. Любой концерт түгөйт 10 мүнөттө. Түгөдү, чыгып кетесиз. Чыгып кетсеңиз, жанагы сөздөрдүн бүт бардыгы ушул үйдүн, ушул комнатанын ичинде калып калат да. Сиз кеткенден кийин аларды уга баштайт өзүчү. Мен мындай дедим, апасын мындай дедим, өзүн мындай дедим, атасын мындай дедим. Уя шерменде ошол сөздөр өзүнө угулат дагы, сиз келгенче ремонт болуп калат. Биз аялдарга сөз кайтарганга сөзүбүз жок да, биз анча сөз таба албайбыз да. Биз эмне дешибиз мүмкүн? Сен апаң жаман десе, сен апаң жаман дейбиз. Максимум ушунча айта алабыз да. Мен сага тиейин деген оюм жок эле, мен да сени алайын деген оюм жок эле. Сиздики чын болот, аныкы калпта. Тең айта албайсыз да. Ошон үчүн айтыша албагандан аял эркек эмне кылат? Эркек анан сабайт да. Ошого ага кезек жетпеш үчүн эмне кылыш керек? Угуш керек болду. Умар радиаллаху анху сыяктуу адам, шайтан коркот эле ал кишиден, артынан баспайт эле. Ошол кишинин аялы сүйлөнүп жатат да. Жүрө бересиң көчөдө, эл деп үйдөгү ишти ким кылат деп бакырып туруп бирөө келсечи. Анан сыртка чыкса айтты, сиздин аялыңыз сизге кыйкырабы десе, ана кимге кыйкырсын деди анан. Кимге кыйкырсын деди. Мага кыйкырат да, кызматты мага кылып аткандан кийин, тамакты мага жасап берип аткандан кийин, мен балдарым карап берип аткан. Мага кыйкырат да. Кээде ошо кыйкырганым эмне кылгының? Ошону угуп тургунуң деди. Ошондуктан
Ayalдарыбызга ошондой мамиле кылат. Жанакындай жинденген учурларын не дейли? Эркелеп жатат дейли. Болду. Өтүп кетет. Бул кээде болот. Бир дагы аял мындай эмес, дайыма эле ошондой болсо, дайыма ошондой болгон аял бул жинди болот да, ага үйлөнбөйт эч ким. Любой нормальный аял бир айда же 2 айда же 1 жылда бир жолу жанакындай жинденет. Айтат, сүйлөнөт. Угуп коюңуз ошону, болду. Бардык аялдар бирдей. Бүт ал олия аял болсун, ал жаннати аял болсун, ал тозоктугун аял затынын бардыгы бирдей сүйлөнөт. Кызганат, сүйлөнөт. Болду. Хава энебиз да кызганган. Бир штук аял бар дүйнөдө, ошол да кызганган да. Аллах Таала дагы бирөөдү жаратып берсем не кыласыз депчи. Ошого аялдардын кызганганынан тажабаңыз. Бул сөөгүндө, канында, тамырында бар нерсе. Жинденбеңиз. Кыскасы, аялдарга жакшы мамиле. Урганга болбойт, сөккөнгө болбойт. Себеби урганыңыз бул эркектикке жатпайт. Сөккөнүңүз жүрөгүдө калып калат да. Аялды сөксөңүз, ата-энесин сөгөсүз да. Ата-энесин таштап сизге келген да. Ата-энесин таштап сиздин үйүңүзгө келди го. Ошолор сөгөсүзбү? Ата-энеси бул кызды гүлдөй кылып тарбиялап сизге берди го. Ошолор сөгөсүзбү? Жүрөгүндө калып калат да. Ургандан кийин пайгамбар алейхисалам айтат, кандай эркек экен дейт. Кандай эркек аялын сөгүп же сабап, анан кечинде кайра бирге чогуу болот. Бул кандай эркек бул дейт. Ошондуктан аялдарыбызга кандай мамиле жасашыбыз керек? Гүлгө мамиле жасагандай, айнекке мамиле жасагандай. Караңыз, ушул айнектен жасалган. Сынбасын деп өтө назик мамиле жасайсыз да. Бул темирден. Буга кандай анча назик мамиле жасабайсыз. Себеп сынбайт да, сынса дагы сваркалап коёсуз. Бирок мынау сынса барга бул бирикпейт да. Бириксе дагы мындай көрүнүп калат да. Аялдарды айнектей деген. Ошого аялдардын атынын жанына гүл деп кошулат да. Гүл назиктикти билдирет болчу. Аялдардыкы назиктикти билдирет. Ошого аны не кылбаш керек? Ренжитпеш керек. Балдарыбыз менен мамилебиз дароо эле ата балалык болуп албаш керек. Балдарыбызга биринчи кызматчы бололу, анан дос бололу. Анан балдарыбызга ата бололу. 5 жашка чейин кызматчы болобуз. 7 жашка чейин, 10 жашка чейин дос болобуз. 10 жаштан кийин өзү бизге бала болуп берет. Биз кичинекей кезинен ата болуп алабыз дагы ошого урушабыз да. Кызматчы кожоюнду уруша албайт да. Ошого 5 жашка чейин бараны урушканга болбойт. 10 жашка чейин бала менен сырдашасыз. Эгер 5 жашына чейин баласына кызматчы болбогон, 10 жашына чейин дос болбогон болсо, анда баласы 10 жаштан чоңойгондон кийин только дуа кылып ыйлайт да. Себеп балаңыз чоңоюп алып туруп сизге сыр айтпай коет да. Азыр балдар чоңойгон 15-16 жашта. Бирок биз билбейбиз бул бала не, ким баласы бул, не окуйт, не ниети бар, окуйбу, үйлөнөбү, иштейби, Россияга кетеби, Америкага кетеби. Жөн эле биздин үйүбүздө бир махлукта, бир квартирантта келет, жейт, ичет, акча алат, кетет. Бирок биз билбейбиз бул не бул, ким. Кимге айтат ошону? Досторуна айтат да. Анан досторуну чакырып алып туруп, Айбек мына не дейт бул? Иштейби же, үйлөнөбү же, не дейт? Биз өзүбүздүн балабыздын сырын досунан сурап алабыз да. Неге? Достошо турган кезде достошкон эмеспиз да. Кантип достошуу керек эле? Бала 5 жашында бүткүл дүйнөнү 1 секундда билип алгысы келет да. Бул не, бул кимдики, бул кандай, бул не? Ошол учурда зерикпей, телефонго алаксыбай, балага көңүл буруш керек. Сураган сурооуна так жооп бериш керек. Бул не бул? Бул машина бул. Бул не, бул ат бул. Бул кимдики? Бул кошунаныкы, Таштемирдики, мисалы. Бала сүйлөгүсү келет, тез чоңоюп алгысы келет. Ошол учурда балага көңүл буруп, сөзүнө маани берип, айткан окуяларын угуп берсек, анда дос тапкан болот өзүнө. Сиз менен сырдаш болот. Сүйлөйүн десе, бирдемге айтайын десе, атасы жөнтүр. Жаңы новости болот, жөнтүр. Жаш бала деген жаш баладай болот. Сүйлөтпөдүңүз. Карап турат, апасы дагы укпайт, атасы дагы укпайт. Анан көчөгө чыгат. Дворго чыкса, өзүгө окшогон бирөө жүрөт да. Үйдө эч ким укпаганчы. Экөө анан не кылат? Сырдашат. Караса экөөгө керек. Экөөнүн тең толтура суроолор бар. Информация керек, маалымат керек. Мына экөө биригет дагы информациянын артынан түшөт. Анан бул не? Жоопту өздөрү билгендей жооп таап алат да. Бул кимдики бул? Мисалы бир машина.
Бул эч кимдики. Демек не кылсак болот? Мына эмелерин алып кетсек болот. Себеби информация туура эмес да. Жаш балдар бири-бириге устат, бири-бириге шагирт, бири-бириге дос болуп алат. Ошон үчүн жаш балдардын жасаган иши да туура эмес. Не үчүн? Алар бири-бириден сураган да. Ошон үчүн балдарыбызга багып эле чоңойтуп эле бука эмес буларчы. Жанакындай учур келгенде маани бере турган суроолоруна жаш дебейли муну. 4-5 жашта тили чыккандан кийин сүйлөй баштады, сүйлөйлү. Дароо балдарыбыз менен сүйлөйлү. Суроолоруна маани берели. Ошондо бизге дос болот, анан чоңоюп туруп бала болот. Балдарыбызга жакшы ат коюу милдет, жакшы таалим тарбия берүү милдет, ылайыктуу жерден баш коштуруп коюу милдет. Hazreti Umar radıyallahu anh'ın doğrunda biri kelip arızdandı. Aytты, menin balam ukbay etadi, aytkanım kılbay etadi, söz kaytarat degende cindendi da aytты, çakırgıla oşol balanı. Çakırıp cindengende çakırıp aytты, sen ne mınday kılasın dese aytты, bir söz dedim. Atanın dağı mildeti var mı dedi, balanın dağı atanın moyununda bir mildetleri var mı dedi. Atalı ata dedi. Çok atanıkı da var, jakşı at koyuş gerek degende aytты, maga Хофаш деген ат койгон балам атам dedi. Хофаш дегени жарканат. Мен атымды бул жарканат деп койгон dedi. Биринчи милдет. Экинчиси жакшы тарбия бериш керек. Муну ушу баскандан эле койлорго кошуп койгон мен dedi. Кой кайтарам dedi. Үчүнчүсү үйлөш керек. Мында жашым 20 паланчыга жетти, үйлөш эчтеке кылган эмес дегенде, ошол жинин бардыгын атасына чыгарды айтты. Баласына милдетин аткарбаган ата баласынан балалык күткөнгө акысы жок dedi. Инвестиция кылыш керек биринчи, салыш керек, анан прибыль көрүш керек да. Балаңды жарканат деп койсоң, койлор менен тарбиялап койсоң, же үйлөтпөсөң, эмне кылыш керек эле бул бала? Койдой үсөт да сени. Жарканаттай качат. Ошон үчүн баланын атын жакшы коюш керек. Кандай сонун жакшы аттар бар, маанилүү аттар бар. Ат жакшы болуш керек. Талим тарбиясы макул, мектепти да жакшы окусун, университетте окусун, медреседе окусун, динден да кабары болсун. Анан лайыктуу бир жерге, лайыктуу дегени имандуу үй бүлөдөн баш коштуруп коюу. Дин, ислам бизге ушуну үйрөтөт туугандар. Аял бала чака менен кандай мамиле? Себеби бир тууган, дос, кошуналар менен бир күндө бир жолу мамиле болсо, аял бала чака ата эне менен 24 саат мамиледе. Кошуналар менен дагы, бир туугандар менен дагы, достор менен дагы жакшы мамиледе. Жамандык кылбаш эч кимге. Дин, ислам үйрөткөн муашарат ушул. Ушул төртүнчүсү. Бешинчиси ахлакият, кулк мүнөзүбүздү оңдоо. Кулк мүнөз дегени бизде өч алуу сыфат бар. Өч алуу, жек көрүү, кек сактоо, көрө албастык. Ушул сезимдерди жүрөктөн жоготуу. Жинденебиз, ачууланабыз, бирок өч албайбыз. Бирөө бизге жамандык кылса, жакшылык кылуу. Zulumduk kılsa keçirip koyuu. Demek kulk münözübüzdü paygambarımızlıkına okşotu. Buna uşul bizdin dinimiz. İmaniyat, ibadat, muamalat, muaşarat, ahlakiyat. Uşul 5 nersesi var adam namaz okusa, horoz okarmasa, zeket berse, hacılıkka barsa, uşul adamın ne deyit? Tolluk musulman. Tolluk musulman. Nege? Bunun boynunda hiç kimden akısı kalgan yok. Allah'ın akısında kalgan yok, pendenin akısı da kalgan yok. Bugün biz ölsök, biz kança akı kaldı, Allah'ın akısı kaldı, atayının akısı, bir tuğandardın, bala çakanın akısı moynumuzda turat ko. Bul düğünü hukuklardan kutuluğu düğünösü. Hukuklardan kutuluğu düğünösü. Koşnalarımızın akısı var, kança biz adamlarda rencitkenmiz, kapa kılganmiz, oşolardın akısı var, surayt kıyamet günü. Kıyamatta surok davnisli degen bolbayt, bul 10 jыл murda bolgon eken, jok. Milyard jыл murda bolgon bolsa da kalıp kelet. Sen bunu akçasın, akısın jegen ekensin go, bunu sabagan ekensin go sen. Unut bolbayt eşteki. Oşuga bul dünyada imaniyatты tüz, ibadatты bekem, muamalat taza, kereşe taza. Muaşaratты koz, ahlakiyatты eң çıraylı kılıp dünyadan kaytış bolu maksat uşul. Biz ölgöndө жүрөгүбүздө иманыбыз бекем, ибадатыбыз баары окулган калган эмес, керешебиздин баары адал, туугандарыбыз, ата-энебиз баары ыраазы. Бир дагы адам бизден жамандык көрбөгөн болсо, бул өлөрү менен эле бейишке кетет да бул адам. Себеби таптаза да бул. Диндин максаты ушул туугандар. Ошон үчүн биз Аллахтын жолуна чыкканыбыздан максат,
окуганыбыздан максат эмне? Мен оңолоюн, мен. Азырга чейин чарчадык да башкаларды оңдоп атыпчы. Мугалим окуучуларды оңдой албай чарчады, ата баласын оңдой албай чарчады, аял күйөөсүн оңдой албай чарчады. Мындай кылалы, мен оңолоюн дейли, мен келе, мен иманият, ибадат, муамалат, муашарат, ахлакият меники оңолсун. Мен бүгүндөн баштап кекчил болбоюн, кечиримдүү болоюн. Мен бүгүндөн баштап көрө албас болбоюн, жакшылык каалаган адам болоюн. Жамандык кылганга жакшылыкты мен кылайын. Оңой бул. Мен оңолоюн деген пикир келүү үчүн биз Аллахтын жолуна чыгабыз, медресе окуйбуз. Максат ошол. А эгер окуп, билип барып туруп сен оңолушуң керек экен десек, анда бул болбойт анда. Ошого иншалла ниет кылалы барыбыз динибизди үйрөнөбүз деп. Жана өзүбүздү оңдойбуз деп. Ниет кылабызбы? Мен дагы ниет кылайын. Ар бириңиздер ниет кылыңыздар иншалла. Жашообуздун ушул 5 тармагын ар бирин оңдойбуз, түздөйбүз. Мына ошон үчүн мөөнөт өлгөнчө да. 70, 80, 90, 100 жыл өмүр мына ушул 5 нерсени оңдоо үчүн. Болбосо балалуу болуш үчүн аз эле жаш жетет да. 25 жашта эле адам балалуу болот. Өмүрдүн максаты балалуу болуш эле болсо болду, 25 жашта ишке ашат ал. Неге 70, 80, 90 жаш? Себеби ушулардын 5-өдүн баарын толуктап кайтыш керек да. Аллах Таала ар бирибизге, баарыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин. Ката кемчиликтерибизди Аллахым кечирсин.